жалпы эле кыздар күнү менен баардык дүйнө жүзүн куттуктап кетмекчимин. 11 октябрь эл аралык кыздар күнү. Бул күнү Кыргызстанда бардык аймагында кыздар укуктарын жайылтуу багытында белгиленүүдө. Бул күн көбүнчө бизде майрамдашыбыз, бирок Кыздар Федерациясынын аркасынан 11 октябрь эл аралык кыздар күнү. Аталган майрам 2012 жылы 11 октябрда Бириккен Улуттар уюму тарабынан негизделген. Бул майрамыңыз менен куттуктайм. Саламатсызбы, сизди да куттуктайм. Чоң рахмат. Өзүм тааныштыра кетсем, мен Абдуллаева Аяна, Улуттук Кыздар Федерациясынын тең тренеримин жана мектепте кыздар кеңешинин мүчөсү болом. Сизди жалпы федерациянын атынан бүгүнкү кыздар күнү менен куттуктайм. Өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Чоң рахмат. Биринчиден, мен Султанбекова Малика, 10А классынын окуучусу болом. Ооба, чоң рахмат. Бүгүнкү эртең мененки кичүү иш-чара сизде кандай сезимдерди калтырды? Майрамдык маанай болуп жатабы? Ооба, аябай сонун болду. Эртең менен бир башкача сезимдер болду. Айрыкча 11Б классынын окуучусу Адылбеков Нурдөлөткө аябай чоң ыраазычылык билдирем. Бардык балдарды уюштуруп, бир сонун маанай кыздарга тартуулап бергенине ыраазымын. Чоң рахмат. Мен Абдуллаева Аяна, Улуттук Кыздар Федерациясынын тең тренери жана Магрифа Рахимова жалпы орто билим берүү мектебинин кыздар кеңешинин мүчөсү болом. Өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы эле бүгүнкү майрамыңыздар менен кыздар, эжелер, агайлар. Мен Каракол шаарындагы Челпек айылынын Турдукожо Исхаков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин мугалими болом, музыкант мугалими. Атым Чыргалбекова Перизат Чыргалбековна. Чоң рахмат. Бүгүнкү майрамдык маанайыңыз кандай? Деги эле майрам жөнүндө кыздарды куттуктоо сөздөрүңүздү айта кетсеңиз. Бүгүнкү майрамдык маанай аябай жакшы, погодабыз да аябай жакшы болуп берип атат. Бүгүнкү 11 октябрь жалпы эле дүйнөлүк кыздар күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Ушул кыздарга кең келечек, бактылуулук каалайм. Дүйнө жүзүндө эч качан кыз, негизи эле аял заты эч качан ыйлабасын дейм. Бүгүнкү